Бүгүнкү сөзүм жалпы Баткен облусу боюнча болот. Жана эң башкы маселе бул чек ара маселеси. Чек ара маселесинде эң негизги нерселерди мен атап өтөйүн. Бул чек арадагы кичи айылдар жабыркап калып атат да, кичи айылдар. Ошол кичи айылдарда коопсуздукту камсыз кылыш үчүн бүгүнкү күндө биз мындай чараларды көрүүбүз керек. Эң биринчиден жетиштүү өлчөмдө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн чек арадагы кичи айылдарда сандык жана техникалык жактан туруштук бере алган күч түзүмдөрүн уюштуруу зарыл. Ага кошумча облус аймагында тиешелүү өлкө менен чектешпеген айылдар бар. Бул айылдарда резервдик курамдарды түзүп, атайын даярдыктан өткөрүп, кооптуу айылдарга кошумча күч иретинде тартуу зарыл. Себеби салыштырмалуу, коңшу тарапка салыштырмалуу биздин айылдын эли 10 эсеге аз, биздин айылдардын эли чек арадагы. Ошон үчүн баягы күчтөрдү теңдөө максатында чектешпеген айылдарда резервдик курамдарды даярдап, аларды кошумча күч иретинде жардамга тартуу зарыл. Ушул кичи айылдарга биз өз убагында маани берип туруп, аларды азыр колдоп калбасак, бул чек ара маселеси жылма мааниге ээ да. Эгер ошо кичи айылдарды сактап калбасак, анда эртең эле ушул көрүнүш башка облустардын аймагында жаралышы мүмкүн. Ошон үчүн кичи айылдарды таштап койбойлу мындан ары. Менин суранычым, чоң суранычым. Андан кийинки маселе бул зыяндын ордун толтуруу боюнча. Учурда элдин зыянга учураган мал жандыгы, азык түлүк кампалары, автоунаалары жана көп жылдык бак дарактары райондук комиссия тарабынан эсепке алынып, тиешелүү акт түзүлгөн. Бирок ушул күнгө карай мамлекет тарабынан турак жайлар гана кайра курулууда жана 200 000 сом өлчөмүндө каражат берилген. Андыктан аталган акттын негизинде чек арадагы элдин мүлкүнө тийген зыяндын ордун толук өлчөмдө толтуруп берүүнү суранабыз. Бул биздин конституциялык укугубуз. Кайсы бир мамлекеттик органдын аракетсиздигинен же көрүлгөн аракетинен зыянга учураса, ал зыян толук өлчөмдө толтурулуп берилүүгө тийиш деп конституцияда жазылып турат. Ошон үчүн биз талап кылабыз, зыяндын орду толтурулсун. Андан кийин камсыздандыруу маселеси. Өзгөчө статус алган айылдагы элдин бардык формадагы мүлкүн учетко алып туруп, мамлекеттик бюджет тарабынан камсыздандыруу абдан маанилүү. Себеби ал жердеги элдин мүлкү кайра-кайра күйүп кала берип, элдер баягы үмүтү сынып калды. Бир нерсени курс эле күйүп талкалап кетсе, ким кургусу келет? Ошон үчүн кепилдик иретинде мамлекеттик бюджет тарабынан камсыздалыш керек деп ойлойм. Урматтуу Садыр Нуркожеевич, мамлекеттик бюджет тарабынан камсыздалыш керек деп сунуштар элем. Элдин мүлкү. Андан кийинки маселе бул эвакуация. Бул эң маанилүү маселе. Себеби бизде 2 эвакуациялык жол бар. Ал жол аркылуу бүтүндөй Лейлек районунун бардык айылдары, андан сырткары Баткен районунун 3 айыл өкмөтү эвакуация болот. Облустук центр Баткен шаарына. Ошол эвакуациялык жолдордун кооптуу участкалары бар. Биринчи жолдун кооптуу участкасы бул Төрт көчө жана Кара участкасы аркылуу өтсө, экинчи жолдун кооптуу участкасы Аксай айылынын Дача участкасы аркылуу, Кара Булак айыл өкмөтүнүн Булак башы участкасы аркылуу өтөт. Ушул кооптуу аймактарды өткөн кагылышууда тажиктер а дегенде эле ээлеп алып, биздин мостту жардырып салган. Ошон үчүн бул аймактар биринчи кезекте каралып, элдин эвакуацияланышына жана тез жардамдын аскер техникаларынын каттабысына шарт түзүш керек. Ал жолдорду, ушул кооптуу аймактарды алдырууга болбойт. Булар стратегиялык маанилүү аймактар. Дагы бир маселе. Кече Жалил ака айтып өттү. 2021 жылы окуя орун алганда элдердин 90% өздүк каражаттар менен эвакуацияланышты. 2022 жылы эч өзгөрүүсүз кайра эле ошол окуя кайталанды. Тиешелүү кызматтар бир жыл убакыт өтсө да качан өткөндөн сабак алабыз деген суроо жаралып атат да бизде. Андан кийин стабилдүүлүк боюнча Баткен облусу компетенттүү мамлекеттик кызматкерлердин кызматка келүүсүнө жана алардын 5 жылга чейинки мөөнөткө туруктуу кызмат өтөөсү аркылуу стабилдүүлүк орнотулуусуна аябай кызыктар.
жайыттарды сактап калуу боюнча булак башы тамдык участкалары аркылуу чыгуучу жайыттарды такай көзөмөлгө алыш керек. Себеби Убакыт регламент. мага убакыт кошуп коюңуздар. Мен чек ара боюнча мамиле сунуштарым бар. 5 минут. Регламент боюнча 10 мүнөт убакыт берилген бизге. Жок, азыр аны добушка салып чечтик, бирок чек ара боюнча айтат экен, баткен болсо бир жарым мүнөт береличи. Ооба. Жайыттарды сактап калууга элдин күчү жетпейт, эл аз. Ошон үчүн мамлекет көчмө аскерлердин жардамы менен көзөмөл кылып бериши керек. Кадамжай районундагы стратегиялык мааниси бар Нургазиев каналын демаркацияга чейин тактап, чек ара сызыгын коопсуз аралыкка жылдыруу жагы сунушталат. Андан кийин жөлөк пул маселеси боюнча элдин экономикалык абалы кыйрап калбадыбы? Ошол калыбына келгенге чейин үй бүлөдөгү жөлөк пулду чек ара статусу бар айылдардын кожолуктарына бүт баарына берүүнү сунуштар элем. Себеби азыр кирешеси жок да. Сайлуу мылтык боюнча өзү чек арачылар аз болуп атса, эмне үчүн жергиликтүү тургундарга уруксат берүүнү кечиктирип атасыздар, урматтуу жогорку кеңеш? Чечип бериңиздер ошону тез арада. Чоң рахмат, болду.